Сенде де көчөйүндөн ой барбы? Жада калса өзүм балам нормально уруша албайм. Мадалена, ай эмне жүгүнбөй калгансың? Сиз Манас атанын ордуна Манассыз. Гүлүрстүн атасы салган эски үйдү тыгылып жашагандан тажаган жоксуңарбы? Малика болчу. Квартира бөлүш үчүн көп акча керек. Бул жерде отурган Ар бир айым ийгиликке жетем деп келип атат. Эмне эле деп атасың? Короче, бизнес кылышыбыз керек. до конца. Рзаек Даниярович, сиз менен жолукканы келишти. Рахмат карындашым. Кийим сатып бизнес кылышыбыз керек. Бирок биз майдаланбайбыз. Покрупному. $100,000 каяктан табабыз? Деңгилүү бюджет дегендей санап алсаңар болот. 6.000ге келгенде эле адашып кетип атам. Тоңусунун көбүнчө ушул ырдап реклама кылам да, таң атканда келем, кийим алып кетем деген сыяктуу. Алтынбек деген кым эмес да. Кичине мушташып болсо да алып калат акча. Алты койкеде ПМС болобу? Все те, кто были рядом со мной, держитесь, мы падаем вниз. 4.000 болот гонорар. Эгерде түзүп кетсе, үстүнө талплата 2.000. Мурт кактан тапкансың. Билгенмен ушундай болоорун. Тынч эле отура бериш керек болчу. Билсеңиз айтпайт белеңиз, мен сизди кыйнадым белемне. Ментип бири-бирибизге таарынып отурганга убакыт жок. Акчаны тапмайынча артка кайтпайбыз. Ами, жеңе, сиз агент 700'сыз го? Биздин келиндер алтын турбу? Менин айтканымды эки кылышпайт. Сыйлашат да. Мына менин келиндерим өзүнчө турганга татык. Бакыштар, мен жок эмне кылып атышты? Могу кыз үчүнүн баары бүткөндөн кийин кан чыгарып түлө өткөзүп коелучу, Ушуну аяк жагында берип урушуп туранан кетип калсак болот. Казактардын жана Келинжан деген киносуна окшоштуктар көп экен деген бир пикирлерди көрүп калдым да. Казактарды эле урдуп атпайбы да? Дай, заморачиваться этпептир да. Өзүбүз точно кандай болсок, ошончо жазып коюптур. Мисалы, съемканы өлө жине тиеп, ошонун баарын жаттап калам. Үй барганда ошонун баарын чыгарып алам. Мисалы команданын көзүнчө урушуп коюшум мүмкүн. Заранее алдына кечирим сурайм. Мен өзүм образымды түшүнгөн эле жокмун десем. Жок, мен эле урушат да, ошон үчүн кайра өз таяк жеп да ошол үчүн. Бир дубль эле, бир сцена эле где-то бир 20 дубль болот да. Анан Мадеш экөөбүз эмнеге ойной албайбыз? Ойной алабыз десек, ой, зачем азыр эметел кечебиз? Нет, ойнойбуз азыр тартып кала деп туруп анан. Вообще бюджети канчага батырдыңар? Ой, бюджет өлө көп да. Ишенбей да окшойсуз. Ишенбейм. Мен Нуркулга айтып, сени атайын шүмшүк аялыңды мушташтырбай, аялыңды аяп, Ичке жеп туруп анан. Мындай эменикине Жекшандыкына деп койсоңарбы дедим да. Десем, Алтынбек деген мен боюмду орнотпай. Билбептирбиз. Айтерсең болот. Ооба деп койсун. жаш үй бүлө өзүнчө туруш керек деп ойлойм мен. Башында эле айткам, ата-энем менен жашайбыз деп. Билип туруп эле тийген анан. Биринчи күнү эле сразу үйлөнгөндө бөлүп салган. Апабыз аябай кыйын киши, мен иштейт деп. Бул жер негатив болуп кетти чын эле, потому что Алтынбек так реагирует. Ошондо мен аябай кичинекей кезде үйлөндүм да, жаш кезим жаш үйлөндүм. Эгер апабыз менен жашап жүрө бергенде азыр мен ошоңчо Биздин мама ушпаң сөйлөйт. наоборот, ата-энебиздин мойнуна отуруп алып, алардан жардам сурагыча. Сен чоң үй саласыңбы деп чапамчы. Саласың десе, ооба салам. Ушактан бизди багып жашайсыңбы? Жок. Ушакташпайбыз, жакындагы, алыстагы сүйлөшпөйбүз. Ошондуктан мамилебиз жакшы. Салам достор. Бүгүн биздин өзгөчө сонун бир үй бүлөлүк подкаст деп айтам. Неге? Анткени бул тасма жөн эле тасма өз үй бүлөлүк эмес. Бул үй бүлөлөр менен биргеликте жасаган бир сонун бир ушундай бир жылуу бир тасма болуп тур да. Мен трейлерин көрүп айтып атам. Анан сөзсүз түрдө ошол тасманын жаратуучуларын
үй бүлөсү менен бүгүн биздин студияга конокко чакырдык. Кош келиңиздер. Бүгүн болсо биз Абысынки тасманын үстүндө сонун аяк курмакчыбыз. Ал тасманын жаратуучулары жана ошондой эле ошол тасмага сонун көрүп кошкон суларыбыз менен биргеликте бүгүн аяк курабыз. Кош келиңиздер. Бир сыйра баарыңыздар тааныйсыңар бул адамдарды. Бирок ошентсе деле бир эки аз айта кетели. Бул негизи эле кинонун эң башкы бул сценарий керек. Ошол сценаристи бүгүн Нуркул. Кош келиңиз. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Жана ошондой эле бул проекттин үстүндө иштеген режиссер Алтынбек. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле бул Абысынки тасмасынын эң негизгиси ошол тасмага көрүп берген бул биздин Акылай жана Маделена актриса кыздарыбыз. Кош келиңиздер. Буюрса тасманын трейлерин көрдүк. Аябагандай чындыгында үй бүлөлүк, ушундай жакын, ар бирөөбүзгө тааныш темалар бар экен. Анда Алтынбек, сенден баштайлы башында. Тасма эмне болуп тартылып калды? Тасма деген негизи 2022 же 23 23 2023 жылы Акылай мага мондай вайым бар. Сценарийсин окусаң деп айтып калды. Анан мен сценарийсин окуп мындай өтө деле маани берген эмесмин. Анан өзүңөр эле тарта берлечи Мадеш экөөңдү. Анан Акылай Мадеш менен экөө вайн тартып дароо ал вайн дароо 1 миллион просмотр болду да. Анан ох ата дедик. Эле резко Нуркулга келдим. Нуркулга келем, ол карасаң жакшы идея экен. Деп ошондон экөөнүн вайндарын тартып баштадык. Булар идеяны алып келет, өзүлөрү сценарийин жазат. Биз кичине мындай поправка кылып эле ошол вайндарды тартып 1 миллион просмотр ала баштадык да. Биз да тартылып кое болчу деп вайнда кыпчылып баштадык. Анан ошентип жүрүп эле кандайдан күйөө баланы тарттык. Анан экинчи кинону дароо жазып башташ керек болду. Анан экинчи кинону кайсын тарталы деп Нуркул экөөбүз сүйлөшүп, Абысынкини тарталы деп жүрдүк дагы. Анан командабызда байкелерибиз бар. Эмилия Сеналиев, красавчик Керма. Ошо байкелерибизге айтып, анан ушул кино жаралды да. Аябай сонун. Мен ошо бүгүн бизге дагы ошо трейлер келген. Ошолордун астынан көп пикирлерди карап отурсам, баардыгы жакшы. Анан ортодон именно вот сценарий жагынан казактардын жана Келинжан деген киносуна окшоштуктар көп экен деген бир пикирлерди көрүп калдым да. Трейлерди карап көрсөм чында анча-мынча бир жакындыктар бар экен да. Сценарий деңгээлде бул экөө бири-бирине канчалык деңгээлде окшош же бул жөн гана трейлерден совпадение? Чынын айтканда Келинжан деген сериалбы же кино? Сериал да бар экен, киносу да бар экен. Ошону көрбөптүрмүн. Тема окшош болушу мүмкүн в целом. Бирок кинону көрө келгенде ал такыр башка тасма. Келинжан дегенде мен примерно элестетип атам эми ошол эле үй бүлө жөнүндө болуш керек. Үчөө абысын бири-бири менен бирөө чоңураак, экөө кичирээк болуп, тоже акча жоготуп бирдек болуп ушундай бир маселе болсо болушат экен да. Мен түрдүк карап көрдүм да. Келинжанды көрбөптүрбүз, бирок биз башында ошол сценарий жазып атканда эле сүйлөшкөнбүз. Жөн эле бытовая комедия болуп калбасын депчи. Бул тасмада ошондой күнүмдүк үй бүлө бытовуха дейбиз го, ошондой темалар дагы бар. Андан тышкары башка темалар дагы бар да. Анын баарын акча жөнүндө деп коелу. Бизнес жөнүндө ошондой темалар дагы бар да. Келинжанды көрбөптүрбүз, бирок эми негизи эле ойлой келгенде кинолордун структура аркы беркилери дүйнө жүзү боюнча эле бирдей да. Просто эле ар кандай менталитетине жараша ар кандай өзгөртүп алат да. Андай окшоштуктар. Негизи эле баарыбыз бири-бирибизге окшош дегендей. Казактар деле урдуп атпайбы да? Тиги Титаник деле мисалы үчүн эмеси бар да. Оригиналы бар да. Ошондой эле болуп калса керек, дагы эле совпадение. Мисалы үчүн деген бир адам бир эмени ойлонуп атканда, идеянычы, ошондой эле идеяны дагы 4-5 адам ойлонуп аткан болот да. Албетте. Ошонун арасынан ким биринчи тартса, болуп калат да. Эң сонун. Маделена, сизге суроо, кандай болду? Образыңыз кандай чыкты? Өзүңүз кандай аракет кылдыңыз? Уже тасма бүттү, көрдүңүз да негизи? Өзүбүз көрө элекпиз. Сценарийин окуганбыз. Тартыласың анткени. Тартылгам. Нуркул негизи жазып атканда жеңени, мени өзүбүз деле жазып коюптур. Мындай заморачиваться этпептир да. Так, характер кандай болот дептир деле ошо өзүбүз точно кандай болсок, ошончо жазып коюптур. Ошон үчүн ошо эме ушул кино съемкадан кийинчи образдан чыга албай атат. Чын айталы. Бир нерсе айтсаң түшүнбөй эле.
жеңем алтын көкелер билет. Ал мындай да Мадалена десең анан ай деп ушундай болуп калат да. Жакшы. Анан сиз болсо өзүңүздүн абышкаңыз режиссер болду. Кандай экен? Бул тарамакта. Ушуну аяк жагында берип урушуп туруп анан кетип калсак. Башында эле уштуруу. Азыр 10 мүнөттүк подкаст просто болбой калат. Ошондон көп калсаң. Мага ошол кызык болду да. Нормально. Жумушта ойнуркул нормально. Кечке күлөбүз да. Терпим эле мындай. Можно. Бир жолу иштеп койгонго болот. Бир жолу Чыдап койгонго болот, э? Чыдап койгонго болот. Көтөрүп койгонго. Ответкасы үйдөн болот деген. Съемкадан болот да. Мисалы съемканы өлө жине тиеп, ошонун баарын жаттап калам. Үйгө барганда ошонун баарын чыгарып алам да. Үйгө съемка бүттү, смена окончена деди, жаныма отурду, машинада кетип баратканда эле баштайм да. Сен жаңы моментте мага мот кестиң деп ошо чыгарып алчумун. Бирок негизи башында эле бул сценарий жазылып баштаганда эле уже Акылай тартылат болуп калды да. Ошондо эле уже мен Акылайга заранее эле айтчумун. То что ал жакта мен режиссермун, мен талап коем. Анан целый команданын көзүнчө урушуп коюшум мүмкүн. Заранее алдына кечирим сурайм. Кечирим сурап койгон болчумун. Мен эле Үйлөрдү жууп, полдорду тазалап. Да. Жок, мен эле урушупту да, ошонун үстүнө кайра өз таяк жеп атты ошол үчүн. Жок, эмнеге Акылайды урушаттым? Анткени деген буга чейин вайндар тартып жүргөнбүз да. Вайндар тартып жүрөбүз, анан Акылайдын жана Мадештин потенциалы каякта экенин билесиң да. Анан кинодо тартылып атканда эмнегедир көп камера тургандыктанбы, светтер мында коюлуп, анан команда, целый команда болуп тургандыктан мындай кичине ал деңгээлге жеткизе албай калат да. Ошондой болуп калат да. Анан сен билесиң аны ойноп турганын, ошого жиниң кашайт, ойноп койчу деп болот да. Мен биринчи кино болду да мен үчүн. Толкундандым да. Биринчи бир где-то 5 күн, 6 күндөй аябай эме болуп, андан кийин көрүп. Биринчи 5 күн эмес, биринчи бир 3 күн, 4 күн го дейм, 3-4 күн. Көлдөн 3 күн болду ошо. Жок, көлдөн ачылышпады. Жок, ошо жок, көлдөн деле чоң-чоңдор ошоктон болду го деп койсун. Чоңузчулар ошо. Көлдөн да бир аз болду, анан кийин кыскасы жарымдан көбүрөгүндө уже образга кирип, сон болуп калышты. Биз эме кылып аттык да. Ойлонуп бир сценаны тартарда, байкасак режим кетип баратат. Анан жетишпейбиз, лучше кийинки локацияга барып, аяктан да кечип жүрүп, ошону тарта берелик деген тема болгондо Акылай эжең айтты да, эмнеге жетишпейбиз, тартабыз деди. Анан силер да азыр ойногонуңар дегенде анан 3 абысын Негмай же, эмнеге ойной албайбыз деди да. Бир дублдан ойноп салды. Бир дублдан ойноп салды, общий мындай алганы менен 5-10 мүнөттө бүт болуп эле кетип калдык да. Ошондо таң калганбыз. Аягында аябай образын түшүнүп жакшы болушу алды, аягында аябай жакшы ойношту да. Прям намыска тийген экен да, силер ойной албайсыңар да. Ошол моментте аябай жеңе тийишти да. Уже режим өлүп атат, мы не успеем, кете берели деп бир сцена жөн эле калып калгантат да. Анан Мадеш экөөбүз эмнеге ойной албайбыз? Ойнойбуз десек, ой, зачем баз эметели кечебиз? Нет, ойнойбуз азыр тартып кала деп туруп анан мондай бир алды, каждыйын бирден алып чыкканда эле ар бирөөбүз бирден эле ойноп бердик. Еще эме болчу, ал сцена аябай эмоциональный сцена. Эме эме болчу да. Прям биз каалагандай ойноп берди. Сөздү бири-биринен алмашып эле. Алтынбек мырза, кастинг кандай болду? Кастинг өзгөчө болгон окшойт деп койдум. Кастинг бизден кастингди Акылай баарын эле танап койду. Эме кастингди эме кылдык да, биздин главный геройлор уже сценарий жазылып атканда эле билинген. Таныш-билиш болуп кетти ошо. Ким ойнойт бул сценаны. Анан кастингчан негизи Нуркул карады. Кастинг директор болду. Сценарист, кастинг директор. Съемканын аркасында биздин кино болуп аткандыктан биз буга чейин бүт кинонун бүт тармагында иштегенбиз да. Нуркул да бир
калп айтпаса бир 2-3 должность болду да. Кинонун устунда. Актерский ойнойт. Кастинг кылат. Кастинг директору болду. Администратор болуп кетет. Кээде режиссер болуп кетет. Жааттырчы да. Жок, мен ойноткан моменттер болду да. Мен ойнотканда Нуркул сен моякта карап кой, а то мен карап берсем, балким кебетем жакпай калат, өзүмө чачым жакпай калат, анан биян оңдош керек болот, жөн эле убакытты корото бербей, сен карап койсо, эгер мен ойногонум сага жаккан болсо, анда ошол ойдон калтыра берели депчи. А то мен камеранын аркасына барып карасам, мен өзүмдүн кемчиликтеримди издей баштайм деп. Ошондой жумуштарды аткылап аттык. Жалпысынан менин оюмча тасма кызыктуу болгон окшойт да. Сонун Өзгөчө болду сөмкө дейсиз. жакшы сонун болду. Жакшы болду. Буюрса аны прокатка чыккандан кийин эл көрөт, анан эл чечет да кандай болгонунчу. Эгерде эл көп кирип берип, элдерден кино бүткөндөн кийин кандай болуптур деп сураса, жакшы болуптур деп айтса, анда значит кино жакшы болгон болот. Мен өзүмдүн экинчи режиссерлук ишим болду бул. Анан менин өзүм купулума толду да, мындай айткандачы. Анткени буга чейин тартып эле жүргөнбүз. Буга чейин мен негизи Бүбүсара Бешеналиеваны окуп бүткөм да, режиссерунучу. Анан дипломный работалар тартчумун. Аяктан мисалы үчүн бир курсовой работаны тарткандан кийин экинчи курсовой тартып атканда, моян мондай кылыш керек экен деп баягы кемчиликтериңди оңдойсуң да. Анан ошентип оңдоп келет да, анан күйөө баладан кийин еще бул күйөө баладан кетирген кемчиликтерди бул жактан жойдук да, опыт алдык деген. Эң сонун. Акылай айым, сиз бул жактан образыңыз ортончу келин окшойсуз, мен түшүнүм боюнча. Анан ал жактан ортончу келин да бир башкача келин окшойт. Өзүңүздүн образ туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Кандай кирдиңиз? Эмне болуп? Образым меники хитрая деген кыргызча кандай болот? Куу, акылдуу, анан чечкимдүү. Сулуу деп жакынбы? Сулуу. Өзүмө жакынбы? Өзүм эле болот. Акылдуусу жакын, сулуусу жакын, куусу бир аз жакын эмес да? Өтө жакын. Бир аз. Сиздикичи мадалер кандай болду? Образ туурасында. Сиз буга чейин тартылып эле жүрөсүзбү? Чоң Мен тасмалар. өзүм образымды түшүнгөн эле жокмун десем. Меники веселый болду, кичине мындай шайыр, көп негизи кино боюнча жашоодо нормальный. Мисалы, сиз буга чейинки дагы кийинки мындай чоң тасмаларга тартылып жүрөсүз да, буга чейин кийин делечи. Анан мына ушундай аурада, ушундай атмосферада тартылганда бир аз мындай эркелеп, жакындарыңа, досторуңа ушундай нерсе болот бекен? Башкача эркелеткен жокпуз да. Мени негизи съемка башталарда эми бул жумушта бул делечи эркелегенге булар негизи эркелетпейт деле. Анан андай деле возможность болгон жок. Өзүм деле билем бул жумуш экенин. Анан эркелегенге аракет деле кылган жокмун. Ошо. Эме да съемкадан мисалы үчүн деген бул биздин кино болуп аткандан кийин актерлор өзүбүз болуп атканда, мисалы үчүн главный актерлор төртөөбүзбүз да. Анан эгерде буларды эркелете турган болсок, анан тигилерге эркелетпеген мамиле жасап калсак, эртең съемка бүткөндөн кийин айтат да, өзүлөрүнүн келиндерин өлө эркелетип, анан бизге мындай отношение кылып койду депчи. Баарына бирдей отношение болот да. Съемочный площадкада кандай адамга отношение болот турган болсо, баарына бирдей мамиле болот да. Жакшы. Тасманын мен байкашымча продюсери Эрмекбек болуптур, э? Эмиль Эсеналиев мен Красавчик Эрмай, Эмек Талайбеков. Общий бюджети канчага батырдыңар? Ой, бюджети өлө көп да. Аны ошол продюсерлерибиз билет. Бизде ачык бүт кинонун тасмасын эмес ачып берсең. Ишенбей да окшойсуз. Ишенбейм. Чын эле билбейт экенбиз. Реально билбейт экенбиз да. Аткаруучу продюсер менен анан продюсерлер билет. Улукбай экен ошо. Эми кача бул силерден сурайсыңар да, канча кетти, эмне болду мында? Примерно вокруг да. Азыр деле кетип атат да. Биз мисалы үчүн буга чейин дейли. Буга чейин сураганда, зачем мен сага анын башын ортуп дейт да. Сен турецкий жагын ойлоно бер. Бияк жагын бизге калтырып кое бер дейт да. Чын эле деп алган.
примерно бир 50ден ашык 60 70 80 90 100 да ошондой кетип калышы мүмкүн да, эми точно билбей атпайбызбы. Жок, сиз деле негизи билесиз да, примерно Эми азыр 50ден 120га чейинки орто. Ошол эле. Ошонун канчасы атпайбы? Ошол экөөнүн бирөөсү деп салды. Ошол эме кылганда, жашыганда эмне бизде көп нерсени өзүбүз иштедик, аркы берки деп Ошол айтпадыкпы? атпайбы, ошол үчүн мен аркы беркибиз өзүбүздүкү дегенде ошондуктан Болдушпайла да. эми ошо 50дөн ары ойлонурсеңиз болот. Жакшы. Тасма учурунда кандай бир определенный кыйынчылыктар болдубу? Негизи мындай эткенбиз да, кинодо көбүнчө тасмада эми өзү эмне деген мээнет кетет, убакыт кетет, энергия кетет, акча, каражат, аябай көп нерсе кетет. Анан кээ бир нерселер окшошпой калса, маселе жаралат, проблемалар болот, бир нерселер болот. Анан бир эң чоң бир съемкада проблема болот экен да. Анан съемка учурунда кыйналасың, эптеп чечесиң, бүтүрөсүң. Анан бүткөндөн кийин ошону эстеп көрсөң, съемка учурунда эң кызыктуу учур ошол болуп калат экен да. Мага көбүнчө мисалы эң кызыктуу учур кандай болду десем, эң кыйналган учурду айтып беришет да. Силерде ошондой ситуация болдубу? Жан айтар. Мисалы үчүн мен кыйналган эле жокмун да. Баары орусча айтканда налайти деп коет го. Съемкабыз налайти эле өттү. Мушташкан жерине келгенде балким кыйналдык. Анткени деген ал мушташ жерди 2 күн тартышыбыз керек болчу негизи по идеячы. Бирок биз 24 саат эле тартып койгонбуз да. Тынбай тарттыңар. Тынбай тарттык 24 саат. Мушташкан жери да. Аяктан деген Адилет Байкенин командасында балдар келди. Балдар келип, аларга задача бердик. Мага кунг-фу эмес, именно кыргыздар мушташкандай. Карабайым жөнөкөй. Ошондой да, анан мушташ коюп баштадык. Коюп баштагандан кийин анан эменики кетет да. Мушташ койгондо, мисалы үчүн тозот мындай кылыпчы. Бизде мушташканда андай тозбойт да. Бизде андай жок. Андай койсоң ишенбейт элдерчи. Бизге мындай жаштан тутушмай, стол менен чапмай деген темаларга андай ишенет да. Ошондой грязный драка койдук да. Бир сире каскадерлор түшүндүрүп берет. Түшүндүрүп бергенден кийин аны актерлор иштейт да. Ошону аткарыш керек. Анан эң кызык жери Нуркул сценарийин жазып атканда Акылай мушташат деп жазыптыр. Акылайдын мушташкысы келбейт. Ох ата. Мадлена мушташпайт деп жазыптыр. Мадлена мушташкысы келет да. Анан машинада кетип баратабыз. Акылай мен кичине эле мушташайын деди да. Хорошо, кичине эле мушташтырабыз. Бирок ошо кезде айттым эме депчи. Кийин кино бүткөндөн кийин өкүнүп каласың, кино эмеге чыккандан кийин мушташа берсем. Мушташпай койду, макул мушташпасаң, мен айттым, короче, өкө көрдү, бир аз кармашып туруп эле Акылайды ыргытат депсин, ошо менен кадрдан жок болуп кетсин дедик. Ошондой эле болду, анан Бегим Айже өлө берилип мушташты. Кечке мушташты. 24 саат мушташты дегенчи. Анан бир дубль эле, бир сцена эле где-то бир 20 дубль болот да. Анан керектүү актерлор эми андай менде боло элек, мындай өзүнүн характерин көрсөтүп коет да, мисалы үчүн кайрага эле нормально эметпейсиңби депчи. Анан камерадан карасаң мынчалык эмелер бар да, жетпей калган ударларчы. Жетпей калган ударлар бар. Аны калтырып кое берсең звук менен вдык деп окшошуп калар, бирок мындай по-любому көзүңдө өйкөйт да. Блин, моя окшошпой калыптыр. Да бир дубль. Анысы окшошпой калды. Да бир жерде ошентип атат, бир таң аткачак тарттык. Анан монтажга келип көрсөк, эми драка жакшы болуптур да. Ошо. Анан ошондо Бегим Айжеге ошентип эле сонун тартылып бараткан, бир моментте ичке тебиш керек жери бар, Бегим Айже ичке жеп туруп анан мындай эменикине Жекшандыкына деп коесарбы дедим да. Десем, Алтынбек тиги мен боюмда бар деп атпайбы. Билбептирбиз. Ошого же мусу жөттүрөбү? Жок, эже ошол күнү драка деген күнү больницага барып аткандан съемкага келген да. Ошол күнү билип туруп бойдо. Ошол күнү болуп. Агачы буга чейин сценарий жазылып читкага болгондо Бегим Айже мушташкан жериңиз бар. Сиз мушташыңыз керек.
Сен смело любойыңды аткан болду главное көнүп берсе болот. Анан ошого мушташканга ылайык кыз издедик. Анан ага Аринаны таптык. Арина дагы эме экен да, мушташ десең зеленый экен да. Ага дагы жагат экен. Око кетчке мушташты. Ошо Арина тепкен жерин келгенде беймай же келип, ошо боюмда бар деген. Болду деп. Ичке тепкен жок аны кинодан көрөсүңөр. Ошо. Акай эмнеге мушташкыңыз келбей койду? Билбеймин, ошо айтып атпайлыбы 24 саат ошол күнү аябай. Мен негизи с утра жок болчу экенмин да. Мен сценаларым с утра жок болчу. Просто эле мени с утра позвали, мен жөн эле жүрдүм. Жөн эле чарчап калдым да. Кечинде уже өлү таскам чыкканын айткам да, пожалуйста, мен бир аз эле мушташып эле мени жок кылып салгылачы деп. Амадалена болсо мен мушташкым келип. Нуркулда ошондо өлө жегенбиз. Мен Нуркулга айтып, сени атайын шүмшүк аялыңды мушташтырбай, аялыңды аяп, мушташтырбай койдуң. Мен болсо мушташып атам десе, жеңи ал сонунда деп. Азыр болсо жана трейлеринде бир аз кошулуп кеткен жерлер бар го. Реально сонун көрүнөт экен да. Азыр мен блин ошондо чыдап эле көбүрөөк эле мушташып кое берсем болмок экен деп. Эми өкүнүп атам да менчи. Бирок бир аз жери деле аябай сонун. Бир аз жерде прям эле сонун, эле мушташкан сонун экен негизи. Анда ошол суроону кандай жооп болду ошондо өзүңүздүн келинчегиңизди мушташтырбай? Ал жерде сценарий эме да. Эме белгилүү бир себеп менен мушташпай калат. Айтпай салалы. Сен мончачы эле. Белгилүү бир себеп менен мушташпай калат да. Ал себеп мунун характерине жараша да. Эгер ал себеп Аклай жеңеде болуп калса, характерине жарашпай калмак. Болбойбу. Анан ошого байланыштуу биякты утуп атканбыз да. Абей! Бүтүн айтсам. Жакшы кинонун сонун бир сырлары айтылып атышат. Сонун бес просто. Жакшы. Нуркул мырза, бул тасма менен негизи элге эмне айткыңыз келди? Биздин айткыбыз келген эмебиз. Негизи абысындар десе эле негедир да. Эми чын жашаганда менде деле ой боло берет. Хотя Мадалена менен өзүнүн чыныгы абысын менен мамилеси аябай жакшы да. Ошондой ата-ана тирешүү деген сыяктуу стереотип калып калгандай да. Бул тасмада абысындардын достугун, ынтымактуулугун, анан мындай кандайдыр бир кырдаалдан чогуу чыкса болот экенин, кайнене менен мамиле, кайнененин да өзүнүн чындыгы бар экенин көрсөткүбүз келди да. Ошол. Анан тасманы көрдүңүз. Ооба. Мисалы мындай деген нерсе бар да, башында өзүңүздүн бир оюңуз болот, кыялыңыз болот да, мындай кылабыз, жасайбыз. Особенно сценарий жазып атканда ошондо. Андан кийин результат болот да. Ал результат менен ошол кыялдын ортосу канчалык деңгээлде жакындады? Эми съемка учурунда негизи болуп калат да. Ар кандай момент болуп калат. Мейлим дальше кет неме кылып берели, полный КПП өлгөн жатат депчи. Же болбосо кээ бир жерден мындай жетпей калгандай сезилет. Бирок в целом айтканда монтажга келгенде көп нерселер кээ бир жерлерден наоборот жакшыраак болуп кетти да. Кээ бир жерлерден жакшыраак болуп кетти. Азык Абдрахманов монтажер, аябай тажрыйбалуу монтажер. Ал кээ бир жерлерден наоборот жакшыраак болуп кетти. Эми азыр точно ошондой болду, сонун болду десем, мындай өзүбүздүн тасманы мактагандай болуп калабыз. Бирок жалпысынан канааттандырарлык эле болду окшойт өзүбүзгө. Алтын мырза кеч көрдүңүз тасманы? Ооба, биз көрдүк. Нуркул айткандай эле жакшы болду. Эми жакшы болду деп биз өзүбүзгө жакты да. Эң башкысы өзүбүзгө жакты. Эми муну деген азыр биз ой кино мондай болуптур, анан кинобуз айрап, жыртат десек, калп айткан болуп калабыз да балекимчи. Айрыбай, жыртпай. Аны ошол эл чечет да. Элге жакса, значит, биздин аткарган, тарткан ишибиз 100% элге жеткизген болуп калабыз да ошондо.
Бул менин түшүнүгүм боюнча үй бүлөлүк тасма. Демек, анда урматтуу достор, 28 январдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларынан өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр менен жалпы келип көрүңүздөр. Бул анткени мына ушундай сонун үй бүлөнүн аткаруусунда, сонун үй бүлөнү жаратуусунда мыкты үй бүлөлүк тасма жаралыптыр. Азыр көп учурда мисалы ар кандай тасма жаралат, үй бүлөң менен бара албайсың. Апаң менен көрө албайсың, апаң менен көрсөң, келинчең менен көрө албайсың. Ушундай бир тасмалар бизде да пайда болуп атат, ар кандай болупчу. Анан мына ушундай үй бүлөлүк тасмалардын дагы пайда болгондору адамды кубандырбай койбойт туурабы? Андыктан урматтуу достор, уялбай эле апаңызды, келинчегиңизди баарын эсип алып, мына ушул сонун тасмага келиңиздер. Буюрса баарыңар бир тасма ойлоп отурушуңуздар, Жок, өзүбүз деле ойлоп атабыз. Аякта да мындай моменттер барбы? Жокпу? Көп деп салды. Аша жок. Андай моменттерде аз бар оңдойсуз го. Ушул сөздөрдөн кийин Тамаша жок. Ооба, үй бүлөлүк тасма атасы баласы болуп барып көрсө болот. Жакшы сабак келет. Жада бул жакта бирдеке бар окшойт. Жок, биякта деген жашоо да. Жашоо. Жашоодо эми Жашоодо эмнен бар болбойт? ар кандай нерсе болот. аял күйөөсү ойноп аткандан кийин эмне күйөө деп? Сонун. Интрига болсун Урматтуу достор, анда айта албайм. Ойлонуп Келип көргүлө, анан көрөсүздөр дегендей. Жакшы. Сценарий канча убакыт жазылды? Жайында баштаганбыз. Жалпы биринчи ушундай эме кылабыз. Жалпы команда менен отуруп алып, же болбосо бир жака бунусунда чыккан жок окшойбуз, отуруп алып бир жумадай общий ойлондук окшойт. Ойлонуп анан примерный скелет аркылери чыгып баштады. Ушундай немелерин түзүп алып, жалпы эмне жөнүндө тартабыз, кыскасы тема эмне болот, жана айткандай эле мындай болуп калбаш керек, тиндей болуп калбаш керек деп общий ойлонуп отуруп скелеттин тургузуп алдык. Андан кийин Негизи общий бир жылдай кетти да. Эми сценарийге же Кинонун процесске болду. Съемка канча күн болду? Съемка деген 17 же 16 күн болду. 16 күндө тарт. 17 күн. 17 күн Бул эми актрисалардык эме болду. 16. Биз бир күн чыгып чиста патсион. Аябай сонун, аябай жакшы. Кудай буюрса кино даяр. Уже бардыгына уже көргөнгө даяр болуп, уже өзүңүздөр да берсе көрүп аябай сонун. Маделина айым, сиз көптөн бери көрүнбөй калдыңыз. Тасмаларда же болбосо башка чоң проектлерде алдыда кандай пландарыңыз бар? Эмне иштерди кылып атасыз? Ушул туурасында кененирээк айтсаңыз. Тасмаларга негизи чакырып эле атышат. Анан бир киши убакыт берет. Бияк контролдо өтпөй калып атабы? Бияктан контролунан сценарийден өтпөй калып атат. Сценарийни окуп чыгып эле жок болуп кетип атат. Көп тасмалар ушундай болуп кетти. Буюрса алдыда Руслан Акундун киносуна тартылган атам. Кайсы нелегалбы? Жок, Love деген беле? Лавис. Ошол киного тартылган атам главный ролго. 18 башталат буюрса. Ошол бул жактын редактурасынан өттү. Аябай жакты Нуркулга. Давай деп тапи деди, анан ошо буюрса тартылган атам. Аябай сонун, чоң. Сизчи уже киного тартылган сизге жактыбы, кандай экен? Улантасызбы бул тармакты? Жакшы экен. Эгер Алтынбек жактырса, бияк чечет да бар. Алтынбек жактырса, Алтынбек уруксат берсе, тартыла беребиз. Уруксат бересизби? Эгерде деген сразу айтып коелу. Жакшы сценарий болсо, ролду подходящий болсо, тартыла берет. Жакшы. Же мен кийинки тасма тартсам, тартыла берет дейсизби? Ооба. Аябай сонун. Сиз буга айтып калдыңыз, жана күйөө балада кетирген кемчиликтерди бул жактан кетирбегенге аракет кылдым деп. Күйөө баладан кандай кемчилик кетирип алдыңыз? Күйөө баладан деген мен деген художниктерге мындай өтө задача бере албаптырмын да, жакшы задачачы. Ошакта деген эмеде үйдүн ичинде Нуркул кирип келген сценаларды байкасаңыздар, пустой картина жок. Ошондой болуп калган да. Мунусунда бир аз болсо да задача берип ичине эмени толтурдук да.
картинанычы. кадрды толтурдум. Анан күйөө балада көп актерлорго задача бергенде мындай аякта деген баары профессионалдар болчу да. Профессионалдар болчу, анан деген актерлор менен көп деле кыйналган эмесмин да. А бияктан уже задача бериш керек болот да. Кээ биркүү жерлерин ашыкча кылып ойнойт, кээ биркүү жерлери жетпей калат. Анан ошол жактан мындай өзүм үчүн туура задача берип аткандай болдум да. Анткени буга чейин Руслан Байкеден Бейшенен таманда Руслан Байкенин жардамчысы болуп жүрдүм. Анан Руслан Байкендин кандай задача берип аткандарын көрүп, ошол вакытта көрүп, анан ошол үйрөнгөн нерселеримди ушул тасмадан колдондук десек болот да. Актерлорго дагы да жакшыраак иштегенге мүмкүнчүлүк болгон экен да. Айбосом, күйөө бала негизи жалпы кассовый сбор канча болду, канча тапкан? Күйөө бала жалпы кассовый сбор аябай жакшы болду. Жакшы болду. Ошо канча болду? Канча болду? Ошо продюсер менен сүйлөшкүлөчү да. Шуну эле айтпай эле койбойлубу да. Негизи биздин подкастта баардык ачык да, келген киши баары эле кенен кезир эми ачык эле да барып берсе, налогторун төлөйбүз. Башкалар айтабы да. Бизге келген баары айтат ал жагын, эч кандай жашыруун жок. Негизи чынын эле билинбей калды го. Биз группадан сүйлөшөбүз. Мен примерно билинет да, кантип билинбейт. 200дөн ашты окшойт. 200дөн ашты, бирок точносын билбейбиз, анткени Миллионго жакында да ортосунда бар да мындай. Жок. Миллионго жакындаган жок точно. 200 менен миллион ортосунда да болор деген эле болду го. Бирок 200дөн ашты. Айбайсон. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Биринчи дебюттук ишибиз аябай эле жакшы болду да. Биз үчүнчү. Элге деле жакты да. Анткени тааныштар, туугандар ошолор келип кино жакшы болуптур, аябай бир Болот деген атам бар. Ошол айткан сөзү аябай жаккан. Кинодон чыгып келип чалып, киномду көрүп келдик, молодец. Жанакы эме дейт го. Азыр унутуп атам. Самолет айдаган пилот дейт го. Ошо пилот не деди? Высший пилотаж, короче, за дебютного фильма деп орусча айткан ошо. Ошосын айткан, сүйүнүп калган болчумун да. Высший пилотаж для пилота, ушундай сыяктуу. Түшүндүңөрбү? Түшүндүк кыскасы. Рахмат. Мыкты тасма деп айтыптыр да кыскасы. Айбесон, жогоруда сүйлөшүп атканда өзүңүз айтып калдыңар, жаңы проекттин уже сценарийин баштадым деп. Азыр эме скелеттери Нуркул айткандай. Нуркул мырза? Ошо жаңы тасманын үстүнөн ойлонуп атабыз. Пока что ойлонуп атабыз. Азыр чын айтканда эч кандай момундай чыгат, тигиндей болот. Примерно эмне жөнүндө айта албайбыз. Примерно эмне жөнүндө ошо скелеттин. Ошону ойлонуп атабыз. Семейный эле комедия. Ушул тармак. Дагы бир жездерлер жөнүндө. Жок, башкача. Анда жакшылап биз точно ушул эмеге токтолдук деп болгондо айтпасак, Ооба. Эми жаңы эле баштап кинобузда чыккан атат. Пока точно эмес жок. Бирок тартууну примерно кайсыга учурга пландасыздар? Биринчи сценарийди. Примерно жазга, күзгө. Ошол жок. Сезон башталганда жазга баштасаң керек, Жаз же болбосо жай, же кайрыле декабрь деп салды. Эме? Жайго дейм, скорее всего. Скорее всего, орусча айтсам. Аклайым, сизде неги жашоодо өзүңүздүн набысыңдарыңызда барбы? Жок. Мен жалгыз келенмин. Жалгыз келесиз. Болушун калайт билесиз? Ооба де. Кичүү абысыным болсо ооба деп. Кичүүсү. Ата эне менен калтышуу кичилер болот го, ошолор. Ошо. Нормально. Читала да, кичүүсү болсо го деп. Баса ушул темада трейлерде жакшы козголуптур да. Ким сен ата энең менен кал, биз кетебиз. Ата энебиз менен кеч керек деген сыяктуу темаларчы. Жашоодон алынганда. Ушул теманы сүйлөшөлүчү да. Ушул темада оюңуз кандай? Кандай бөлүш керек дегенби? Мисалы, ата энеси менен чогуу турганды каалайт белеңиз, каалабайт белеңиз. Биз турабыз да. Ошо. Эгер тандоо болсо. Тандоо болсобу? Тандоо болсо,
айта берсем болобу? ооба деп коесуз. эгерде тандоо болсо жаш үй бүлө өзүнчө туруш керек деп ойлойм мен. Ошо. Алтынбек мырза, сизге кандай дейсиз? Бул чисто азыр Аклай көрсөк. Неме да Аклай мисалы үчүн мага турмушка тилеп атканда мен үйдүн эң улуусу экенмин деген да. Анан башында эле айткам, ата-энем менен жашайбыз деп. Билип туруп эле тийген, анан Эмне атап Эмне деп атап түшүнбөйт анан. Жок, мен эч нерсе жаман айткан жокмун. Эч кандай бул жерде негатив жок. Мен алар менен тургум келбейт деп эч кандай айткан жокмун. Ушул жерин эме алып коелу. Ата-энебиз аябай сонун кишилер. Өзгөчө кайненем, мамам аябай сонун киши. Мен эч кандай негатив кылган жокмун. Бөлүнүш керекпиз, биз өзүнчө турушубуз керекпиз деген жокмун. Просто эле негизи жеке оюм, ар бир үй бүлө өзүнчө жаш үй бүлө особенно өзүнчө турушу туура деп ойлойм. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ооба. Анткени кичине ответственныйраак болосуң, өзүңдү өзүң билип, решение принимать эткенде да өзүң башың менен ойлонуп ушундай иш кыласың да. Азыр бирөөнүн башы ойлонуп атат. Азыр болсо бизде ата-энебиз бар да. Анан биз мисалы Рамил мен балдарыбыз Рамилдей эле чогуу эле жүрөбүз да. Ошол эле аралашып, Рамил биз балдарындай эле биринчи бир нерсе кылардын алдында сурамай, кеңешмей ушундай. Ошо. Эме кыргызда жакшы сөз бар го. Эме деген деле кеңеш бармак кеңеш кескен бармак бар го. Мындай кеңеш сурайсың да. Мисалы үчүн деген сиздерде жаңы проект баштап атканда, мондай проект баштаган там деп более опытный адамдардан могу кандай экен, могу идея кандай экен деп сурайсың, анан ал эгер жакшы экен давай десе, деп сүйүнүп кетесиң, жаман экен тыңдай десе, эмнеге жаман болду экен деп ойлонуп, анан итоги өзүңдүн чечкин чыгат да, чечимчи. Бул жагы деле ошондой го деп ойлойм, анткени ата-энеңден кеңеш сурайсың, например, бирдеке кылып атканда биз мондай кылган атабыз. Биз жакшы, өзүңөр билгиле дейт да, мисалы үчүн. Анан өзүң билген нерсени кыласың да. Ошол болот да. Бирок ошол сурап койгонуңар ата-энеңер үчүн бир чоң бир көңүл болот да. Мен билгеним ошол да. Мен дагы демек балдарым мен менен кеңешип атат деген сыяктуу бир чоң бир көңүл болот деп билем. Ошондой деп түшүнөм. Андыктан сөзсүз түрдө ата-энени биринчи орунга сыйлаш керек. Аны унутпайлы достор. Жаш келиңдер. Жок, бул жер уже бул жер негатив болуп кетти чын эле, потому что Алтынбек так реагирует, мондай болуп чечилбеди беле, мондай депчи. Мен просто өзүм жеке оюмду айтып атам да. Мен аларды жаман деген жокмун, биз бөлүнүшүбүз керекпиз деген жокмун. Просто Алтынбек бул жерде уже негативге тартып кетти да. Эч кандай негатив жок. Биздин мама ушпаң сөйлөйт. Мама сабамай жок. Мен Аклай жеңе больше мен оюмча эме катар айтып окшойт. Өзүң кайненин ордуна коюп туруп айтып окшойт да. Анткени билем айтып калганын балдарым өзүнчө жашаганын каалайм мен депчи. Ошон үчүн бул жерде өзүн кайнененин ордуна коюп туруп, жаштар өзүнчө жашаган туура деп айтып окшойт. Мадалена, сизден сурайлычы бул тема боюнча. Буга рахмат, Мадалена, сизге сөз. Сизге сөз бул туурасында. Сиз кайненеңиз менен турбайсыз, билишимче. Ооба. Эгер кайненеңиз менен болгондукта сизде кандай ситуация болот эле? Кандай кайрет койсоң сен кайненеңиз менен чогуу турганга кандай десем, туура келип калса, кандай ой пикирде болот элеңиз? Негизи бизде апабыз биринчи күнү эле сразу үйлөнгөндө бөлүп салган. Апабыз аябай кыйын киши, эмес иштейт деп эле. Эмес иштейт. Аябай мудрый. Турмуштан жазбаңыз. Азыраак билиш керек болот аты. Көрөткөндөр акырын ошондо мен аябай кичинекей кезде үйлөндүм да, жаш кезим жаш үйлөндүм. Жаш турмушка чыктым. Ошондуктан апам мени түшүндү окшойт. Апам мени түшүндү окшойт. Кой бул кичинекей экен, жашаганда эми өздөрү үйлөнүп бирдеке болушсун деди окшойт. Ошондуктан бөлүп салган эрте эле.
чын эле туура эле болуптур. Эгер апабыз менен жашап жүрө бергенде азыр мен ошо боюнча жок, ошо боюнча эле кичинекей болуп кала бермек окшойм. Өзүмдүн ата энем менен жашап жүргөндөгүдөй эле болуп, эчтеке ответственность сезбей, ошентип жашай бермек болчумун окшойт. Азыр болсо кадимкидей чоңое түштүм. Өзүбүздүн башыбызга ответственность алып, көп нерсени чечкенге мен ответственность алып, бир нерсени чечкенге, кой апа, наоборот, ал апабыз да эле улгайып калды. Кой сиз улгайган боюнча эми жок, жакшы бүгүн апабыздын туулган күнү бүгүн. 16 ноябрь бүгүн съемка болуп аткан күн, ачык билбейсиз, бирок 16 ноябрь апамдын Туулган күнү. Ооба, биз сизди жакшы көрөбүз. Эки дүйнө бактылуу болуңуз. Ооба. Жашаңыз. ооба Ошо эме улуу болгондуктан, наоборот, биз ага жардам бергенге аракет кылабыз. Анткени ал уже өзүнүкүн мындай жаш кезинде баардык нерсени чечип, мисалы, үй жумуштарым болобу, мындай той-пой болобу, бүт баарын чечип, уже ал ойлойм да, мынтип чарчады го депчи. Ошонун ордуна эми азыр биз кылышыбыз керек деп ойлойм да. Жардам берип, бул жагынан, тиги жагынан, буттан колдон ала калып, наоборот, биз жардам беришибиз керек деп ойлойм. Ошон үчүн ошол ответственностьти өзүнчө жашап мойнума алдым. Наоборот, ата энебиздин мойнуна отуруп алып, алардан жардам сурагыча өзүбүз кылып, аларга жардам бергенди үйрөндүм деп ойлойм. аябай сонун. Аны сиздин абысын бар, билишимче? Ооба, абысым бар. Улуу кичүү? Улуу. Улуу абысын бар. Ал менен мамилеңиз кандай? Кинодо ылай эмеспи? Жок. Жок, кинодо деле жакшы эле, бирок эме аябай жакшы. Көп деле эми отуруп, бизде сүйлөшүп, андай нерсебиз жок, ушакташып, бирөөнү мынтип деген жерибиз жок. Ошондуктан жакшы. Негизи бирөөнү ушактай келсең эле бир нерсе башталат да. Ошон үчүн бизде андай нерсе жок. Жок. Ооба, ар кандай нерсе болуп кетет да, негизи ошо абысындар эмнеге бири-бири менен мамилеси жаман болот? Анткени ошо ушактын айынан да бири-бирине бирдеке сөз айтып ийет, анан ал тиги барып айтат, ошондой да. Биз адамбыз да, эми андан уккандан кийин баары бирөөгө айтып барат да. Жок дегенде күйөөбүзгө айтып барабыз да. Ошондон жаман нерселер пайда болот. Ошондуктан бизде эч кандай ушакташпайбыз, жакын дагы, алыс дагы сүйлөшпөйбүз. Ошондуктан мамилебиз жакшы. Нуркун мырза, сиз үйдө кичүүсүз, э? Ооба, үйдө кичүүмүн. Бирок мен бөлүнүп кеттим. Ата энебиздин каалоосу менен. Бирок эмнегедир кичинекей кезимде айтканым бар экен. Мен деле эстеп калам. 5-6 жашымда окшойт. Айылда болчубуз. Апама эме деп айтканым бар болчу да. Айтканда кийин биз деме чоң үй саласыңбы депчи апамчы. Саласыңбы десе, ооба салам деп анан ушактан бизди багып жашайсыңбы десе, жок. Жок деген. Эмнеге десе, сен айылда болосуңар да, айылда жашайсыңар, айылга үй салып берем. Тиякта өзүм жашайм, силерге болсо толтура үй алып берем. Сүтүн чийип жашай бересиңер деп айткан экен да. Бирок бөлүнгөн боюнча, ооба, байкем ата энемдин колунда калды. Неге дегенде, түшүндү окшойт, мен үйлөнө элек деле өзүнчө жашачумун балдар менен шаарда. Күн түндөп келбей калган учурлар болуп, ошондуктан башынан эрте эле өзүнчө жашап баштадым. Анан байкем болсо эрте үйлөндү. 19 жашында үйлөндү, 19-20 жашында үйлөндү, жеңем тоже 18 жашында күйөөгө тийди. Анан жаш болуп, башынан баштап эле жеңем ата энемдин колунда болуп 10 жыл чогуу жашашты. Ошондой болуп калды, көнүшүп калганда. Ошон үчүн дагы может бизди сразу эле бөлүп салды, творческий адам деп дагы эме кылбайлы деди окшойт. Бирок ата энебиз буйруса бүгүн биздин мисалы үчүн квартирада эшикти ачканда тиги квартира.
ошол квартираны ошол бача көчүп келиш, сатып алып көчүп келишти, буюрса. Чогуу жашагандай эле болуп калабыз. Кошунабыз эле. Бозо снимать этип коёбуз. Биз просто эмеден да корко берем да. Мисалы биз ата энебиз менен жашасакчы, биз көп үйдө турбайбыз. Чынында эле аябай көп үйдө турбайбыз. Мен тамак жасабай калам. Анан апамдарга кичине ой келип кетеби деп ойлой берем да. Эмнеге тамак жасабайт, тинтет деген ой келеби деп эми келин кылыш керек го. Кээде үй жинин албай калышы мүмкүн. Ошондуктан да корко берчүмүн. Ошон үчүн апам түшүндү окшойт. Кой бул жаш мейли иштешсин деди окшойт. Биздин творчествобузду түшүнүп анан бөлүшкөн да. Байкеңиз ойлогоду эми Нуркулга апамды ишенген болбойт деп, Может быть. Бирок андай эч кандай вопрос же конфликт болгон эмес. Ооба андай. Сен күчү болуп не бөлүнүп атасың деген жок. Байкем ушул күнгө чейин айтып келди. Жок, апамдар калат депчи, биз менен жашайт деп ушинтип жашайт деп эме болуп келишти. Анан ата энем анан жок, жерден тажадык, квартирага эле чыгалы, квартирада эле жашайлы, эч кандай эми от жакмай аркы берки деген сыяктуу. Анан байкем 4 баласы бар. Анан ушул жашка чейин бала карап эле жүрүштү атам менен апам. Өзүнчө жашайлы деди окшойт. Көрсөм бизди карата койсун. Ташкентте эч ташып эле кетип Акыры эшти ачып эле коем да өзү көрөт. Эң сон. Анан ушул бул мисалы карап келгенде баарыбыздын үй бүлөбүздө ушул нерсе бар. Мен апам менен турам мисалы алып келгенде. Ар бирөөбүздүн эле үйүбүздө бул темалар тааныш. Менин оюмча Тасмада дагы ушул темалар бар, же андай эмеспи? Ооба. Тасмада канчалык эле чындыгы бар? Ошону айталычы. Жашоодон алынган көрүнүп турат. Ошондой силерге мисалы тааныш окуяларбы, силердин жашооңордон алынганбы, канчалык эле бир чындыгы бар? Ооба, негизи эле ошо баштан өткөн окуяларды тартасың да. Мындай кинодон мисалы үчүн менин историям бар, ал жерде Акылайдын историясы бар, Мадештин историясы бар, Нуркулдук бар. Анан сырттан билип жүргөндө ар бир досумдукун алып ошентип эле көп жери эле мындай жашоо да. Мен өткөндө дагы негизи көбүнчө Сапар мырза ушундай тасмага тартат го. Үй бүлө жеңе, кайнене деген сыяктуу. Анан өткөндө келгенде сурадым эле да. Негизи бирок карап көрсөм, буга чейин Сапар мырза бир дагы тасмасы эми жаңы тартып келгенден баштап минуска кете эле экен. То есть элге жагымды көрүп келеткен, аябай гана жакшы кассалар көтөрөт экен. Анан сурадым да сыр эмнеде десем, ал айтат, мен канчалык элге жакын тасма тартсам, эл ошону жакшы калат дейт да. Эл ошол тасмадан мисалы көрүп туруп, ошонун өзүнүн жеңесин, өзүнүн апасын, өзүнүн келинин көрө турган болсо, ошону кубануу менен көрүшөт. Ошол элге көбүрөөк өтөт, дагы бирөөнү алып келип чогуу көрүшөт, мону кара деген сыяктуу. То есть ошол тасма да элге көбүрөөк жакыныраак дейм да. Анан мен дагы силердин трейлерден көрүп ошол нерсени байкай алдым да. То есть бул дагы ар бирөөбүздүн үй бүлөбүздүн ичиндеги болгон эми тамашалуу окуялары, жакшы бир ар кандай ситуациялар көргөзүлөт экен. Мен бул тасманы уже көргүм келип баштады. Андыктан достор, дагы бир жолу эскертем. 27 ноябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларына, аны кинотеатрга бүткөндөн кийин буюрса сөзсүз түрдө Этномедиага да келет. Этномедиадан дүйнө боюнча каалаган жерден көчүрүп көрүп алсаңыздар болот. Анан бизде негизи салттуу сурообуз бар. Алтынбек мырза, сизден баштайлы. Камерага карап туруп айтыңызчы, эмне үчүн сиздин тасмаңызга келиш керек? 3 конкреттүү себеп. Бияктан күлөсүңөр. Биринчи. Биринчи. Аябай күлүп кетишине. Өзүңөргө керектүү сабак алсаңар болот. Анан Кыргызстандын бюджетине тоже салыңар ошол. Анткени биз киношниктер башкаларга салыштырма налогту өтө жакшы төлөйбүз. Аябай төлөнөт дагы. Ошол жагы бар. Сөзсүз түрдө. Так, Нуркул мырза сизден? Как сценарист катары мен тасманы эмне үчүн көрүш керек? 3 конкреттүү себеп. Персонаждар көп. Кызыктуу персонаждар көп. Жана ошондой эле айтылгандай эле бул тасмадан өзүңүздү же болбосо таанышыңызды, дагы бир адамды ошол тасмадан, мисалы, ошондой адамды көрө аласыз. Үчүнчүсү, бул тасма чын жүрөктөн, мындай от души тартылып жазылган тасма. Ошол.
от души жазылган, жүрөктөн чыккан жүрөккө жетиш керек да, менин оюмча туура. Так, кылай бизге. эмне дейбин да? Биз дагы берет элек. Биринчи бул мен тартылган дейсиз. Ооба, мен тартылганмын да. Бул кино аябай кызыктуу, өзүнүн кызыктуу историясы бар. Мааниси дагы бар. И менин биринчи дебюттук ролум ошон үчүн көргүлө. Сөз бериле. Маделина. Азыр эле Нуркул айтып кеткендей, бул киного аябай болгон күчүбүздү жумшадык. Лично жеңе экөөбүз аябай ответственность сезип, эми Нуркул менен Алтынбек байкелер кино тартып эле жүрүшөт да. Ошондуктан жеңе экөөбүз күйөөлөрүбүздүн биринчи тасмасына тартып аткандыктан аябай кылдаттык менен мамиле кылдык. Ар бир ойноп атканыбызга, ошондуктан жүрөгүбүз менен полный ачылып бердик деп айта алам. Биринчи себеп. Экинчи кызыктуу чынында эле. Өзүмө даже окуп атып кызыктуу болду. Күлдүм чынында эле. Биз эмеден видеолор бар болуш керек, читкадан. Окуп мындай окуй албайбыз да. Окуп атып күлүп атабыз да. Эме күлкүмүштү. Үчүнчү тарбиялуу жактары бар. Мисалы, келиндер деле кыймылдаса болот деген сыяктуу. Көбүнчө азыр үйдө отурган келиндер жумуш кылгысы келе берет го. Бир нерсе кылгысы келе берет. Бияктан киного келе деп койду. Бияктан изденип ушинтип эле жүрүшөт го азыр. Курстарга окуй калышып, онлайн курстарды сатып ала калышып. Анан ошол келиндерге да бир сонун мотивация болот бул кино. Мотивация. Мотивация. Мотивация экен, да? Ошол эле окуштурбайбы? Эксон, урматтуу достор, буюрса жакын арада мына ушундай сонун тасма чыгат. Бүгүнкү подкасттын жыйынтыгында эмне болду? Биздин апабыздын туулган күнүн чын жүрөктөн куттуктайбыз айымча. Көп жашаңыз. Сизге ушундай жакшынакай бизге балдарды дүнөөгө жаратканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ошол балдарыңыздын аркасына буюрса сонун жакында тасма жаралган турат. Бул тасманы сөзсүз түрдө үй бүлөлүк тасма болгондон кийин, жүрөктөн чыккандан кийин жакындарыбыз, туугандарыбыз, кошуналарыбыз менен баардыгыңыздар биргеликте барып көрүп кетиңиздер демекчимин. Андыктан бизге келген конокторго терең ыраазычылык айтабыз. Чоң рахмат атайын убактыңыздарды бөлүп келтиргениңиздер үчүн. Сиздер менен Айткан подкаст жана продюсер мен Саламат Иманов болдум. Кийинки мыкты тасмалар менен жолугушканча аман болуңуздар. Рахмат. Сенде де көчөйүндөн ой барбы? Жада калса өзүмдүн балам нормально уруша албайм. Маделина, эмне жүгүнбөй калгансыз? Сиз Манас атанын ордуна Манассыз. Күйөөлөрүбүздүн атасы салган эски үйдү тыгылып жашагандан тажаган жоксуңарбы? Малика болчу. Квартира бөлүш үчүн көп акча керек. Бул жерде отурган Ар бир айым ийгиликке жетем деп келип отурат. Эмне эле деп атасың? Короче, бизнес кылышыбыз керек. До конца! Мырзабек Даниярович, сиз менен жолукканы келишти. Рахмат карындашым. Кийим сатып бизнес кылышыбыз керек. Бирок биз майдаланбайбыз. Покрупно. $100,000 каяктан табабыз? Деңгээлүү бюджет дегендей санап алсаңар болот. 6.000-ге келгенде эле адашып кетип атам. Жолуңузун көбүнчө шылдырдап реклама кылам да, таң атканда келем, кийим алып кетем деген сыяктуу. Алтынбек деген КМС да. Кичине мушташып болсо да алып калат акчаны. Алты койкеде ПМС болобу? Все те, кто были рядом со мной, держитесь, мы падаем вниз. 4.000 болот гонорар. Эгерде түшүп кетсе, үстүнө талпат экен. Буларды каяктан тапкансыз? Билгенмен ушундай болоорун. Тынч эле отура бериш керек болчу. Билсеңиз айтпайт белеңиз, мен сизди кыйнадым белемне. Ментип бири-бирибизге таарынып отурганга убакыт жок. Акчаны тапмайынча артка кайтпайбыз. Ами, жеңе, сиз агент 700-сыз го? Биздин келиндер алтын турбайбы? Менин айтканымды эки кылышпайт. Сыйлашат да. Мына менин келиндерим
өзүнчө турганга татык. Бакыштар мен жок эмне кылып атышты? Могу ызы чунун баары бүткөндөн кийин кан чыгарып тил өткөзүп коелучу, Канаке кол чап